Аларча кафесін обзор қылғаны келдік. Аларчада кафе. Bir saat degенде келді. Жеп көрелі. Пюрес куриная грудка. Damlı kan yok. За блюдо 5, обслуживаниясы 1, вид 10. $460 английский завтрак жеп қойдық. Овсянка 380 болмайым да, 380. Блинчики 280, 3 штук. И чай тоже где-то 250-270. Анан эч вакытта ресторанда мындай гранулированный чай бербейт. Ресторанда листовой чай болуш керек да. Могул жерде мына гранула бул дешевый чайда болбойт. Возможно, хозяин билбейт. Аларча ресторан хозяин бул жөнүндө билбейт. Возможно, барда ушинтип берип коет да. Мындай болбойт. Уят да бул негизичи. Саат 8:30 келгенбиз. Завтракты саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө алып келди да. Ресторан 9-да ачылды. Анан кийин заказ алышты, бирок повар келдик деп тамагыбызды 10-дон 10 мүнөт өткөндө алып келди. То есть 1 саат 10 мүнөт күттүк да заказды, тамагыбызды. Аларча ресторанын хозяйыны көрүп аткан болсоңор, сиздерге ушул маалыматты айтып атам. Ушу жагын контролдоп койгула. Өтө начар көрүнүш да, мындай ресторан, тем более анан зона отдыха. Мындай болбош керек. Биз отельге келип эс алганда саат 10-да завтрак кылбайм мен в жизни. Мен даже үйдөн эртең менен 7:30-8-де завтрак кылам да. Эс алган келгенде де хотя бы 8:30-да завтрак кылыш керек да. Ошо. А так, конечно, тамактар даамдуу экен, жакшы экен. Единственное, ушул жагында минус бар экен да. Ошону түзөп койсоңор сонун болот.